Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimdi, orayımdı Allah Taala'nın atымен başlap жаратқан Allah Taala'ға мақтаулар, пайғамбарымызға салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, урматтуу аталар, агалар, бүгүн дагы сиздер менен жараткан Аллах Тааланын бир улуу күнүндө жаратканга кулчулук кылуу үчүн жума намазында ибадат үчүн жолугуп отурабыз. Аллах Таала басып келген кадамдарыңыздарга жакшылыктарды, соопторду жазып, dünya ahiretіңіздерге иншалла мына ошол бүгүнкү күндөрүбүздү, бүгүнкү күндө кылган ибадаттарыбызды пайдалуу, берекелүү кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума баянында сиздер менен сүйлөй турган сабагыбыз, темабыз бул албетте мына ошол бала тарбиясы же болбосо балдарды, кыздарды туура ыйман, ислам, илим менен тарбиялоого чакыруу темасында сөз болмокчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кереметтүү Кур'ан тууралуу, балдарыбызга, кыздарыбызга Кур'ан үйрөтүү тууралуу же болбосо Кур'ан окуган кишилердин өзгөчөлүгү тууралуу мына ошол бир канча хадистерде баса белгилейт. Кереметтүү Кур'ан бир канча жерде илим билимге чакырса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят болгон хадистердин 100дөн ашыгы илим билим алууга чакырат. Ислам үммөтү, пайгамбар үммөтү, акыркы үммөт илим билим менен гана өнүгөт экендиги, өсөр экендигинин бирден бир далили бул. Барыңыздарга белгилүү болгондой, кереметтүү Кур'андагы эң алгачкы түшкөн аят Иқра бисми раббикаллази халак. Сени жараткан Роббиңдин аты менен окугун деп пайгамбарга мына ошол кереметтүү Кур'ан түшкөндө эң алгачкы түшкөн аят, эң алгачкы түшкөн сөз окугун деп башталат. Демек бул үммөт окуганда гана ыйманга келет, окуганда гана оңолот, окуганда гана өсөт, окуганда гана өнүгөт, окуганда гана Роббисин тааныйт, окуганда гана ата энесин сыйлайт, окуганда илим билимдүү болгондо гана коомго пайдасын тийгизет. Окуган адамдардын, билген адамдардын, илимдүү адамдардын тек гана бир жакшылыгын көрөт экенбиз, зыянынан оолак болот экенбиз. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, окуган, билген, илим алган бул мына ошол ислам шариаты талап кылган акыркы үммөттүн өзгөчө оңолушунун, өзгөрүшүнүн негизги сырларынан болгон бир сыр бул мына ошол илим билимге байлануу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ман караал Кур'ана сумма ра анна ахадан утия афдала мимма утия факад истасгара мин азаматиллахи таала." Кимде ким кереметтүү Кур'анды окуганды билип, кимде ким Кур'ан окуганды билип, бирок андан башка мына ошол Кур'ан окушту билбеген менен машинасы жакшы болгон, үйү жакшы болгон, же дагы бирдемеси жакшы болгон инсандарды өзүнөн кыйын деп билсе, өзүнөн авторитет деп билсе, Аллах Тааланын улуулугуна кемчилдик кетириптир дейт. Кимде ким илими болуп туруп, Кур'ан окуганды билип туруп, Кур'ан окуганды билбеген адамдарды өзүнөн жогору кое турган болсо, Аллах Тааланын улуулугуна шек келтирген болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ма мин шафин афдалу манзилатин индаллахи таала минал Кур'ан." Эртең кыяматта Кудай Тааланын астына барганда кереметтүү Кур'андан ашып өткөн адамдарды, инсаниятты тозоктон кутулушуна себепчи боло турган шафаатчы жок дейт. Кыяматта ла янфаул малу валал банун, байлыктын, бала чаканын дагы эч бир пайдасы тийбей калган учурда илля ман аталлаха би калбин салим, ким Аллах Таалага бир таза жүрөк менен келсе дейт, ал таза жүрөк кереметтүү Кур'ан окуу менен, кереметтүү Кур'анга амал кылуу менен, илим алуу менен өмүрүн өткөргөн инсандар дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, кыяматта Аллах Тааланын астына барганда бизди эң негизги шафаат кыла турган нерсе, шафаатчылардын эң бир улуусу бул кереметтүү Кур'ан экен. Афдалу ибадату уммати тилаватул Кур'ан. Үммөтүмдүн эң жакшы ибадаты кереметтүү Кур'анды окуу дейт. Үммөттүн жасаган ибадаттарынын эң жакшысы тилаватул Кур'ан, Кур'ан окуганды билүүсү. Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин араңардагы эң жакшыңар, эң авторитетиңер, эң сыйлууңар ким Кур'анды үйрөнсө, жана аны өзгөлөргө үйрөткөн болсо, мына ошол эң жакшыңар, эң кыйыныңар, эң жанакындай кадыр бартууңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Иннал кулуба ла тасда кама ясдаул хадид. Фақила я Расулаллах ама жалауха фақал тилаватул Кур'ан ва зикрул маут. Чындыгында жүрөк дагы темирди дат баскандай, заң баскандай, заң басат, дат басат. Сахабалардын бирөөсү я Расулаллах, андай боло турган болсо, темирди дат басканда кетире турган өзүнүн средстволору бар. Жүрөктү дат басканда кантип тазалайбыз, кантип жибитебиз, кантип агартабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрөктүн дагыны, заңыны, карасыны кетире турган нерсе тилаватул Кур'ан ва зикрул маут,
Kur'an'ды оқу жана өлімді көп естөө менен болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, билим алуу өзгөчө. Бул мына ошол кереметтүү Кур'ан илимин үйрөнүү бул жүрөктөрдүн агарышына, тазарышына, Аллах Таалага, пайгамбарга болгон сүйүүнүн күчөшүнө себеп болгон амалдардан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма юридуллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин." Аллах Таала кимди жакшы көрө турган болсо, ага дин илиминде түшүнүк берет, дин илиминде аны илимдүү кылып коет дейт. Бардыгыбызды Кудай Таала мына ошол динибизди, иманды, исламды туура үйрөнүп өзгөлөргө туура жетишине бир себепчи болгондордон кылсын. Ал улама варасатул анбия, алымдар мына ошол пайгамбарлардын мураскорлору дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарлардан динар, дирхам, алтын, байлык эмес, балким мына ошол туура тарбия, илим, билим, кулк, мүнөз, адеп, ахлак мурас болуп калган. Бардыгыбыз мына ошол пайгамбардан мурас болуп калган, илим, билимдин мураскору, адеп, ахлактын, кулк, мүнөздүн мураскору болгонду Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Кечигип келгендер алдыга жылып олтуруп, анан мүмкүн болсо ошол жаныңыздагылар менен саламдашпастан тынчыраак отуруп бериңиздер, адамдын көңүлүн бурбастан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Акрабун нас мин даражати нубуввати ахлил илм вал жихад." Пайгамбарлардын даражасына эң даражасы жакын болгондор булар илими барлар жана жихадта динин коргогондор дейт. Илими барлар булар пайгамбар алып келген динди, илимди тарката турган болсо, ал эми жихадка чыккандар пайгамбар алып келген иман, ислам жолун коргогондугу үчүн дейт. La mautu qabilatin aysar min mautil alim. Bir айылдын, bir уруудун кайтыш болгону bir илимдүү, билимдүү коомго пайдалуу болгон. Мисал катары айта турган болсок, биздин чубагажы, устазыбыз сыяктуу кишилердин кайтыш болгонуна караганда bir уруудун, bir коомдун кайтыш болгону жеңилирээк дейт. Анткени bir коом болобу, bir уруу болобу, илимсиз, билимсиз, өзүнөн башкага bir пайдасы тийбеген, кээде өзүнө дагы bir зарарын тийгизген жахил болгонго караганда, мына ошол коомду агартуу менен алектенген улуу устаттардын, аалымдардын дүйнө менен кайтыш болгондугу кээде bir коомдун кайтыш болгондугуна караганда оорураак, жоготуу болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар. Юзан йомал кыямату мидадул улама бидами шухада. Кыяматка барганда ал динин коргоп жүрүп шахид болуп кеткендердин каны менен иман, ислам тарбиясын жазып кеткен аалымдардын сыялары таразага коюлат. Кээ бирөөлөр динин коргойм деп жанын берген болсо, анын каны таразага коюлса, мына ошол илим, билим менен алектелип китеп жазган устаттардын, аалымдардын сыялары дагы таразага коюлуп экөөнү салмакташтырылат. Мына ошол күндө аалымдардын сыясы оор келет. Анткени ал жанын берген адам бир гана өзүнүн жанын берген болсо, бирок бул калем чизген, илим жазган, китеп жазган устаттар, аалымдар булар мына ошол эмне бүтүндөй коомду, балким бүтүндөй bir үммөттү оңолууга, өзгөрүүгө bir себеп боло турган bir жакшы иштерге себепчи болгондугу үчүн дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар. La yashba'u alim min ilmin hatta yakuna muntahahu al-janna. Илимдүүлөр илимге тойбойт, жаннатка жетишмейинче. Аллах Таала ыраазы болуп, Кудай Таала бейишке киргизмейинче илимдүүлөр илим алуудан токтобойт, же болбосом жакшылык иштерден чарчабайт. Жыйынтыгы алган илиминин, таркаткан илиминин, кылган жакшылыгынын сообу жаннатка алып барганга чейин мына ошол жакшылык ишинде эч качан токтобойт дагы, чарчабайт дагы, ошол жакшылык иштерине эч качан эмне тойбойт дейт. Алаку уммати фи шай'айн таркул илм ва жам'ул мал. Үммөтүмдүн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, үммөтүмдүн жок болуусу, кырсыкка учуроосу эки нерсе менен болот. Мунун биринчиси таркул илм, илим албай коюу менен болот дейт. Ал эми экинчиси бул дүйнөгө берилип кетүү менен, дүйнө топтоо менен болот дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, таркул илм, илимди таштап коюу, илимден оолак болуу деген нерсе бүгүн биздин коомчулуктагы бир трагедия, бүгүн биздин коомчулуктагы бир улуу bir başımızga bele olup atkan nerse, bir kırsık. Bul elbette mına ошол балдарыбыз bir kitep baraqtabastan, başka kılbastan, kulağına nauşnikti salıp alıp, başka kılıp alıp, telefondu koluna karmap alıp, mına ошол emne kede 3. klastagı, 4. klastagı baldarыбыз janagı kontuzyondey özü menен özü сүйлөшүп аткандай, түнкү саат 2-де, 3-те жанакындай bir онлайн играларды ойноп, PUBG, дагы бирдемелерди ойноп, өмүрү көрбөгөн, тааныбаган Россиядагы балдар менен көлдөгү, нарындагы, таластагы балдар менен жанакындай bir онлайн бул жактан бири-бирине уланып алып,
биrini бири сөгүп, башка кылып, түнү менен уктабастан, башка кылбастан oyun oynop, gündüzlü günü var mektepte, anan mugallimin kakşatıp, ejekesini kaktasıp, anan ejekesi biraz kakıs kılıp koysa, katura kuruşup koysa, anı dağı mına oşo janakı tünü menen uktavay çukugan telefonu menen videoga tartıp koyup, ejekelerdi sottotup, mugallimderdi sottop, alardı işten aydattırıp, jana başka kılıp, bir uşunday bir janakınday bir kaygıga, bir janakınday bir kooptu bir jagdayga baratabız. Bul nerse bugün balkim biz mına hazır meçitte oturgandardын köpçülügübüz telefon karmaganыбызга 10 yıl 15 yıl bolup atkан bolsa, Бирок бүгүн төрөлгөн балдар мына ошол төрөлгөн күндөн бери телефон кармагандар 15ге чыгып калды. Бүгүн кээ бирөөлөр 50ге чыгып телефон кармаган болсо, бүгүн кээде бир айлыгында 50 күндүгүндө колуна телефон карматып, бешикте телефон менен алаксытып коюп атабыз. Бул мына ошол жанакы ааламдашуу заманында мына ушул жердеги бир азгырыктарга байланып, китеп барактабастан, башка кылбастан, тамга тааныбастан, балким мына ошол картинасына карап, сүрөтүнө карап отуруп, мультик койгонду, игре койгонду үйрөнгөн балдар бул үммөттүн эртең талкаланышына, жок болушуна, сабатсыз болушуна, эртең келечектеги бир түрдүү кылмышкерлердин пайда болушуна бүгүн биз өз жаныбыздан акчабызды чыгарып, маянабызды чогултуп отуруп, колуна мына ошол 15 миңге, 20 миңге телефон сатып алып берип, мына ошол өзүбүздүн балдарды өзүбүз зомби болушуна, жанакындай бир бузуку болушуна, кылмышкер болушуна, эртең мына бир 10 жылдан кийинки, 20 жылдан кийинки суицидке бара турган балдарды же бирөөдү кордой турган, зордой турган балдарды бүгүн акчабызга сатып алып, өзүбүз колубуз менен карматып, туулган күндө башкасына подарка кылып, мына ошондой үммөттү талкалап атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 14 кылым, 15 кылым мурда айтат, үммөтүмдүн жок болуусу, үммөтүмдүн талкалануусу эки нерсе менен болот. Мунун биринчиси илимди таштоо менен болот дейт. Бүгүн колуна телефон карматкан балдар, албетте бул телефон бычак сыяктуу, эгер жакшы жакка колдонгон болсоң жакшы, бирок бул телефон менен мисал катары айта турган болсом, мен деле мына ошо 24 саат көтөрөм, бирок ушу жума күнү гана Google'га кирип алып туруп, жума намазга гана даярданам. Жума күндөрү гана бир пайдалуу маалыматтарды издеймин. Жума күндөрү гана мына ошол бүгүн мисалы үчүн илим, билим жөнүндөгү хадис канча, пайгамбар канча хадис айтыптыр. Кур'анда канча аят бар экен илим, билимге чакырган. Бүгүн бала тарбиясы боюнча нелер бар экен? Накыл сөздөр, башкалар, хадистер, аяттар. Жума күнү гана бир пайдалуу нерсеге колдонгон болсом, ал эми калган күндөрдүн баардыгында TikTok көрүп, Instagram көрүп, жеке мисал катары мен өзүмдү айта турган болсом, балким мен бүгүн 5 баланын атасымын, 35ге 40ка жакындап калган жигитмин, өзгөчө бир чоң мешиттин имамы, устат болуп ушундай колдонуп аткан болсом, ал эми бүгүн бир ою жок, башкасы жок, 7 жаштагы кээде 7ге чыга элек, бешикте жаткан биздин балдар каалагандай бул нерсе менен бузулганыча бузулуп, мына ошол өздөрүн уулаганыча уулап аткандагысы ачуу чындык. Урматтуу мусулман бир туугандар, бала тарбиясына жооптуу болгондор балдардын келечегине, алардын жакшы жана жаман кадамдарынан эртең сурала тургандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятиги, ар бириңер койчуман сыяктуу жооптуусуңар. Мына ошол кайтарган нерсеңерге, койчуман жана алдындагы койлоруна, бүгүн жайында мына бүт малдар жайытка кетти, койчуга бердик, акчасын төлөп, күзүндө санап алабыз, башка кылабыз. Мына ошол сыяктуу ата-энелер дагы өзүнүн үй бүлөсүндөгү аялына, балдарына койчуман сыяктуу жооптуу. Аллах Таала тарабынан эртең жооп берер күн келет. Бүгүн мына ошол балдарыбызга, кыздарыбызга телефонду алып берип коюп, мына ошол каалагандай колдонушуна, кээде биз жатты балдар башка дейбиз, бирок таң аткыча уктабаган кыздар, таң аткыча уктабаган прямой эфирде башкада отурган бүгүн биздин бойго жеткен балдарыбыз, кыздарыбыз мына ошол TikTok менен, Instagram менен, прямой эфир менен таң аттырып аткандагысы урматтуу мусулман бир туугандар чындык. Албетте ислам шарияты, ислам аалымдары канчалык бул ааламдашуу заманы өнүкпөсүн, өспөсүн, ар бир адам мындай болгон бир телефон менен, компьютер менен жашап калбасын, бирок биздин дин, биздин бул мукаммал болгон, толук болгон, кыяматка чейин канчалаган өнүгүү болсун, өсүү болсун, бирок ар бирине мына ошол учурунда кантип колдонулуш керек, кандай талаптар болуш керек жооп берген аалымдарыбыз. Bizde en negizgisi mına osal emne, janakı İslam şariatı 14 kılım murda koyup bergen payduval, negizgi baratkan bagıtыбыз, janakına erejebиз бар болгондугу үчүн мына ошол нерселерге таяна турган болсок, бүгүн биздин балдарда телефон болгон болсо, же бир компьютер болгон болсо, албетте ал паролсуз болуш керек. Албетте ал
компьютер мына ошол жанакындай бир холдо, залда, ата-энесинин көзүнчө бир чукуй тургандай болуш керек. Комнатаны култап коюп же паролду коюп, үйдүн баарын уктатып коюп, наушник менен акырын өз алдынча чукуганга, өз алдынча телефон кармаганга бүгүн бойго жеткен, балагатка жеткен балдарыбызга, кыздарыбызга 18ге чейинкилерге шарият жол бербейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн коомчулуктун бардыгы момун мусулмандардан коркот. Бир косяк издейм десе, башка кылам десе, бир коомдук жайларда, маршруткада болсун, башкада болсун, бир жоолук чаңкыз туура эмес бир кыймыл аракет кылса, башка кылса, бардыгы баса калат. Жоолук менен ушундай кылат, бир сакал менен ушундай кылат, молдо болуп ушундай кылат, селде менен ушундай кылат, намазкандар ушундай кылат деп. Болбосо бүгүн дүйнө жүзү коомчулук мусулмандардан корко турганчалык деңгээлде мусулмандар коркунучтуу эмеспиз. Бир эле мисал, бүгүн дүйнөдөгү бардык миллиард мусулмандар чогулсак, мына корейлердин бир атомучалык коркунучтуу эмеспиз дүйнөгө. Бардыгыбыз бириккенде. Бүгүнкү жума баянда да мага эскертүү келди Казият тарабынан. Дамыла жума баяндын акырында радикализм, терроризм жөнүндө эскерткиле деп. Биз бардыгыбыз радикал, бардыгыбыз террорист болуп кетсек дагы бүгүн бир атом бомбасычалык зыян бере албайбыз дүйнөгө. Бүгүн экономика башка жөнүндө арабтарда нефти бар дейбиз, башка бар дейбиз, түбөлүк жанакындай түгөнбөй турган кен байлыктар дейбиз. Экономикада башкада бүгүн дүйнө жүзүндөгү мусулмандар бириксек, балким Кытайдын экономикасына жетпейбиз. Бирок ошого карабастан эмне үчүн мусулмандар кооптуу, эмне үчүн мусулмандар коркунучтуу? Анткени мусулмандардын колунда кыяматка чейин түз багытка алып бара турган. Бүгүн мусулмандар түз болбошу мүмкүн, жакшы болбошу мүмкүн, туура болбошу мүмкүн, илим билимдүү болбошу мүмкүн. Бирок илим билимдүү болууга, туура барууга биздин колубузда негизги эреже, багыт кереметтүү Кур'ан болгондугу үчүн. Булардын негизги колунда мына ошол эгер амал кылып кетсе, Кудайдан коркуп жашап кетсе, Кур'аны менен жашай турган болсо булар кооптуу. Булар ошондо дүйнөнү экономикадан дагы басат. Булар мына ошондо армия менен дагы, башка менен дагы дини үчүн, иман үчүн, ислам үчүн жанын дагы бергенге даяр болот деп чоочулап аткан дагысы. Болбосо бүгүнкү мусулмандар биз дүйнө жүзү үчүн коркунучтуу деле эмеспиз. Коркунучтуу болобуз десек да коркунучтуу боло албайбыз. Мунун мисалын айттым. Мына ошол корейлердин бир атомчалыктагы бир күчүбүз жок. Бардыгыбыз бириксек дагы. Бирок эмнеге коркот? Биздин, мана жогоруда биз айтып аткан илим, билим, таалим, тарбия кыяматка чейин бизди туура багытка алып бара турган кереметтүү Кур'аныбыз болгондугу үчүн урматтуу мусулман бир туугандар. Бирок тилекке каршы мына ошол кереметтүү Кур'анга кулак сунган, моюн сунган, молдеке, устаз, мен баламды кантип тарбиялаймын деп бүгүн баласына, кызына телефонду карматып коюп, таң аткыча прямой эфирде TikTok'то башкада же болбосом ата-энесин уктатып коюп, жолугушууларда башкаларда жүргөн, кыздарды, балдарды контролдо болгон ата-энелер турганда бүгүн Кудайым буйрса, мусулман үммөтү, биздин коомчулук эч кимге бир коркунуч да жарата албайбыз, эч кандай бир өнүгүүгө да кадам таштай албайбыз. Мына ушул эмне артта калган мусулмандар деген бир жанакындай бир сөз менен гана, жүрүм турумубуз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен дагы мына ошол артта калган боюнча кала беребиз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүмдүн жок болуусу эки нерсе менен болот. Биринчиси таркул илм, илимди таштоо менен, илимге көңүл бурбай коюу менен дейт. Бүгүн илим билимге кызыккан же ата-эне жок, же бала жок. Мына ошондой бардыгыбыз чоң кичине дебестен, түшүнгөн, түшүнбөгөндүн бардыгы, аксакалынан баштап 70-тегиден 7 жашка чейин бардыгыбыз YouTube түшүнгөн YouTube'да, TikTok түшүнгөн TikTok'то, жанакындай PUBG бирдеме играны түшүнгөн играда бардыгыбыз мына ошол алакандай бир немеде дүйнөнү алаканыбызга салып алып, мына ошол нерсе менен алек болуп отурабыз. Бирок үммөттү келечекти ойлогон, тилекке каршы адамдар аз санда калгандыгыбыз өкүндүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Халаку уммати фи шай'айн, үммөтүмдүн жок болуусу, кырсыкка учуроосу, талкалануусу эки нерсе менен болот. Биринчиси бу таркул илм, экинчиси жамул мал, дүйнөгө берилип акча чогултуу менен болот дейт. Мына ошол акча чогулткан жакшы, бирок мына ошол эмне акчаны жүрөккө эмес, эгер чонтойго, өзгөлөргө бир пайдасы тие тургандай кылып чогулта турган болсок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күн алиман ау мутааллиман ау мустамиан ау мухиббан ва ла такун хамиса ай мубгидан фатухлак. Алым болгон, же болбосо мына ошол алымдардан үйрөнүүчү шагирт болгон, же ошолорду угуучу болгонуң, же ошолорду жакшы көрүүчү болгон төртүнчүсү. Бешинчиси болбогон жок болосун. Ал бешинчиси мына ошол алым боло албасаң, ага шагирт түшө албасаң, аларды жакшы көрө албасаң, алардын айткан сөзүн уга албасаң, бешинчиси ошолорду жек көрүү, жаман көрүү болот. Бешинчиси болбогон, эгер алымдарды, илимдүүлөрдү жаман көрсөң,
жок болосун, талкаланасын дейт. La faqra ashadda minal jahil. İlimsizlikten ötkön kedeyçilik yok. Bugün biz Müslümanlar en kedeybiz, antkeni ilim bilimde artta kaldık. İlimsizlikten, bilimsizlikten ötkön kedeyçilik жоқ, урматтуу мусулман bir тугандар. Ал эми илимдүү боло турган болсок, илим билимге аракет кыла турган болсок, Аллах Тааланын астындагы эң даражалуу инсандар булар илимдүүлөр, билимдүүлөр. Ярфауллаху лазина аману минкум валлазина утул илма даражат, валлаху бима та'малуна хабир. Аллах Таала силердин араңардан ыйман келтиргенден кийин илим билимдүүлөрдүн даражасын көтөрөт. Аллах силердин кылып аткан иштериңердин бардыгынан кабардар. Кул хал ясау лазина я'ламуна ва лазина ла я'ламун, иннама ятазаккару улул албаб. Zumar suresi 9. ayet. Bilgenler menen bilbegenler teң болобу, барабар болобу деп айткан. Албетте билгендер менен билбегендер барабар эмес. Чындыгында Аллах Тааладан эмне акыл эстүүлөр гана ой жүгүртөт, коркушат, чоочулашат. Ла ястау асхабун нар ва асхабул жанна. Бейиш ээлери менен тозок ээлери барабар эмес. Анын сыңарындай илимдүүлөр менен илимсиздер дагы, билимдүүлөр менен билимсиздер дагы барабар эмес. Бүгүнкү биздин коом илим билим менен гана өнүгөт, илим билимге эмне өзгөчө basım жасаш керек. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Nahl suresi 43. ayet. Biz silerden burada kançalagan kişilerdi, kançalagan peygamberlerdi jönötkөн bolsok, alардын бардыгына vahiy түшүрүп, eskertүүлөрдү берgenbiz. Bilbeseňer, bilgenlerden surap taktagıla. İnnemâ yakşallâhu min ibâdihi al-ulemâ. Fatır suresi 28. ayet. Jaratkan Allah Taala'dan çındığında мына ошол илимдүүлөр, аалымдар, билимдүүлөр гана кыркат эйт. Анткени мына ошол эмне окугандар, билгендер Аллах Тааланы таанып, билип, мына ошолор Кудайдан коркушат. Ва тилкал амсал надрибуха линнас ва ма яъқилуха илля ал-алимун. Biz бул мисалдарды мисал келтирдик. Бул нерсени ilimdүүлөр гана түшүнөт, иlimdүүлөр гана аңдай алат. Анкабут сүрөсү 43. аят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала о Мухаммад менден сурагын, дуа кылгын, тилек кылгын дегенде дагы Акур Рабби зидни илма. Таха сүрөсү 114. аят. О Раббим мага илим бергин деп сурагын дейт. Аллах Таала пайгамбарга эң жакшы нерсени үйрөткөн, эң жакшы нерсени сурагын деген. Пайгамбарга илим сурагын, Аллахым илимимди көбөйткүн деген дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Kimde kim ilim alış için, bilim alış için, oňoluş için, özgörüş için, qoomgo, qoomçulukka paydam teysin, urpakka bir jakşı nerse үйrötöm dep jolga çıga turgan bolsa, Allah Taala'nın jannatka baratkan jolun jеңил kılıp koyat deydi. Urmatlı musulman bir tugandar, telefondu karmap alıp zombi olup jatkan emes, balkim qoomgo bir nerse үйrönöйүn dagı, үйrötöйүn degenler beyiş yolunda olotken alardın Allah Taala beyiş yolun jеңил kılat eken. Bugün mına oşol bardığыбыз bala tarbiyası menen жооптуу болгон insanlar жума намазга келип отурасыздар. Ayal tarbiyasına, bala tarbiyasına, nebere tarbiyasına жооптуу болгон insanlar ар бирибиz la tusaluna yawma izin anin naim. Allah Taala bergen nematlardan sözsüz surala turgan gün gelet. Bugünkü Kuday Taala'nın bergen nematlары bul oşol perzent nematı, bala nematı. Kuday Taala bala jakşılыгын berdi. Andan tышкары mına oşol emne bugün baylık berip, açkaçılık jok, başka jok. Her birine birden telefon karmatıp atkandığız, her birine birden una mingizip atkandığız, başka kılıp atkandığız, her birinin surala turgan gün bar ekendigini unutpaşыбыз керек eken urmatlı musulman bir tugandar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İza mata ibn Adem inqata amaluhu illa min salas." Eğer adam balası öyle turgan bolsa, anın soğuptu amallarının bardığı toxtoyt dagı 3 türlü adamның gana soğuğu toxtop olsan артынан barıp turat. Al birincisi min sadakatin jariya, sadaka-i jariya. Mına oşol qoomgo paydalуу bir işlerdi jasap ketken bolsa, bugünkü günde mına oşol janakınday mektep salabı, medrese salabı, meçit salabı, janakınday darıkana salabı, jana başka qoomçulukka paydası tiye turgan mına oşol muras katары kалтырган bir emne janakınday bir sadaka-i jariyalары, jol, köprü, su, uşul siyaktуу. Al эми экинчи дагы соо адам өлгөндөн кийин соо барып тура турган нерсе бул ау илмун янтафау бихи, адамдар пайдалана турган bir илим, билим калтырган болсо, мунун мисалы дагы мына ошол раматылык баарыбыздын устазыбыз Чубак Ажы Жалилов, мына бүгүн көз өткөнүгө 5 жылга жакындап атса дагы, бирок өлбөгөндө интернеттен башкадан кандай гана бир орчундуу суроолор болсо, Чубак Ажы эмне деп дергенде изилдеп калып, башка көрө калып пайдаланып аткандыгыбыз, канча адамга ошол уккан сайын, көргөн сайын bir жашоосуна bir ажырашпай калганга, арак ичпей калганга, кредит кылбай калганга, зына кылбай калганга ошол кишинин айткан сөздөрү эмне себеп болуп аткан болсо, демек
түз адамдар пайдаланган сайын ал кишинин кабырына соогу дагы барып турат экен. Үчүнчү дагы адам өлгөндөн кийин токтобостон соогу барып тура турган нерсе, жакшы тарбиялуу перзент калтырса, ал перзент дайым ал ата-энесин эстеп, дуа кылган болсо, ата-энесинин артынан бир сооптуу иштерди аткарган болсо дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куту хадистеринин биринде: "Инналлаха ва малаикатаху ахлус самавати вал ард." Аллах Таала, периштелер, асмандагы, жердегилердин бардыгы, хатта намла фи жухриха, керек болсо ийнидеги кумурска, деңиздин түбүндөгү киттин бардыгы, ла юсаллуна ала муаллимин наса ал хайр, адамдарга жакшылык үйрөткөндөргө дайым дуа кылып турат дейт. Аллах Таала, периштелер, асмандагы, жердеги жандыктын бардыгы, керек болсо ийнидеги кумурска, деңиздин түбүндөгү киттер, балыктар дагы адамдарга жакшылыкты үйрөткөн инсанга дайым дуада болот, колдоочу болот дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан дагы бардыгыбыз балдарыбызды, кыздарыбызды мына ошол эмнени окуп атат, не кылып атат, эмнеге кызыгат, бир ишибиз болбостон, бир жөн гана таштап койбостон, балам, кызым, сен эртең мына ошол биздин мектепте бүгүнкү күндө мына кечээ гана интернеттен көрүп калдым, Ош шаарында кээ бир мектептерде жанакындай мектеп мугалимдерине специалисттер жетишпейт деп окуп калдым. Ал эми элет жергесинде башка да англис тил мугалимдери жана башка эмнелер жанакындай муктаждыктар толтура. Ошол эле учурда бүгүн жанакында Кыргызстан боюнча бир 3,5 миңден ашык мечит бар деп, бүгүн ар бир мечит имамы мына президентибиздин колдоосу менен стипендия алып, мына уже ушул айдан айлык ала башташты, колдоо жардам катары 8 миң сомдон. Бирок ошол 3,5 миң мечиттин бардыгында эле китеп окуган, шариатты билген, мына ошол динди туура үйрөтө турган молдолор жетиштүү эмес. Аргасыздан башкадан эмне ошол айылдын аксакалыны, башкасыны, жанакы айылдан Россияга кете албай калган, Европага кете албай калган, фурая айдай албай калган жанакы чалды имам кылып койгонбуз. Бүгүн мына ошол эмне мечит көбөйдү деген менен ошол көбөйгөн мечиттерге татыктуу бир молдолор, имамдар жетиштүү эмес. Ал эми мектептерде, ар бир мектепте 300дөн, 400дөн, шаардагы мектептерде 2000, 3000 окуучулар бар, ал жерлерде мугалимдердин жетишпей аткандагысы биздин мына ошол эмне илим билимге кайдыгер болуп аткандыгыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Эгер мына ошол коомго бир пайдалуу, бир тарбиялуу бир сабак берсин, илим берсин дей турган болсок, ошол максатта балдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялай турган болсок, мына ошол коомго илим берем, билим берем, тарбиялайм деген жаштар, балдар боло турган болсо, алардын бардыгына Аллах Таала, периштелер, асмандагылар, жердегилер, ийининде кумурскалар, деңиздин түбүндөгү киттер дагы ошол инсан үчүн дуа кылат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер балдарыбызды, кыздарыбызды бир эмне жакшылыктын жарчысы болгон, жакшылыктын ачкычы болгон, өзгөлөргө жакшылыкты бир үйрөтө турган илим билимди алышына иншалла эмне өбөлгө түзөлө. La hasada illa fisnatayn. Эки нерседе гана көрө албастык кылса болот, кызганычтык кылса болот. Рожулун атахуллаху маалан фасаллатаху ала халакатиhi fil haqq wa rajulun atahullahu al-hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bir эки түрдүү адамга гана көрө албастык кызганыч кылсаң болот. Биринчиси Аллах Таала тарабынан бир ырыскы берилген, байлык берилген адам, мына ошол байлыгы менен өзгөлөргө, бейбечараларга, чындыкка эмне мына ошол акчасын жумшаган адамга, мен дагы ушул сыяктуу жолоңдосом, ушул сыяктуу мечит салсам, мектеп салсам, мамлекетке жардам берсем дегендей. Ал эми экинчиси Аллах Таала тарабынан бир илим берилип, мына ошол илимди өзгөлөргө үйрөтүп аткан болсо, ушул окуганды мен окуй албайм. Мен дагы окуп келип, мен дагы үйрөнүп келип, мына ушундай кылам. Же болбосом, менин балам дагы мына ушул шумкарга окшоп бир мешитке имам болот. Шумкар айтканды менин балам айта албайбы деп, мына ошол илим билимди көрө албастык кылып, талашып, кызганычтык менен балдарды окутсак болот экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кана якул: "Аллахумма анфa'ni bima 'allamtani." Аллахым мага билдирген нерсеңди пайдалуу кыл, ва алlimni bima yanfa'uni, мага пайдалуу болгон нерсени үйрөт. Билген нерсемди пайдалуу кыл, пайдалуу болгон нерсени үйрөт. Туш келген нерсени үйрөтө бербе. Тендерден акча жегенди, коррупция кылганды, уурдаганды, тоногонду, зулум кылганды эмес. Аллахым мага пайдалуу нерсени үйрөт. Үйрөнгөн нерсемди пайдалуу кыл. Вазидни илма, илимимди берекелүү кыл. Валхамдулилла ала кулли хал. Аллахым ар бир абалыма өзүңө шүгүр айтам. Ва аузу биллахи мин хали ахлин нар. Тозоклардын абалынан өзүңдүн сактооңду сураймын. Аллахумма инна аузу бика мин калбин ла яхша. Аллахым мен коркпогон жүрөктөн сактооңду сураймын. Ва мин дуаин ла юсма. Өзүңө кабыл болбой калган дуалардан сактооңду сураймын. Ва мин нафсин ла ташба. Тойбогон нафсиден сактооңду сураймын. Ва мин илмин ла янфа.
пайда бербеген, пайдасыз болгон бепайда илимден сактооңду сураймын. Аузу бика мин хаулаил арба. Аллахым жогоруда айткан 4 нерсенин жамандыгынан, балесинен өзүңдөн сактооңду сурайм дейт. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала пайгамбар сураган нерселерди биз да сурайбыз. Пайгамбар сактоо сураган нерселерден биз да сакташыңды сурайбыз. Аллахым элибизге, жерибизге баарыбызды пайдалуу кылгының. Аллахым илим, билим алып жүргөн балдарыбызга пайдалуу, берекелүү илим бергиниң. Аллахым илим талап кылып дүйнө кезип кеткен балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Ар кандай тармакта дин илимин окуган, медицина илимин окуган, жана башка. Аллахым ошол балдарыбызды, кыздарыбызды сак саламат, ата-энесин көзүн кубантып келип, элибиздин, жерибиздин өнүгүшүнө себепкер болгон балдардан кылгының. Жараткан Аллах Таала баардыгыбыздын балдарыбызды тарбиялуу кылгының, адеп акылактуу кылгының, кулк мүнөздүү кылгының. Аллахым пайгамбардан мурас болуп калган илимдин мураскору кылгын я раббана раббал аламин. Аллахым элибизге, жерибизге тынчтык бер, ынтымак бер, билимдик бер, өнүгүү бер, өсүү бер. Ар кандай бала апаттардан, оору суркоолордон өзүң сактагын я раббана раббал аламин. Аллахым өзгөчө өзүң сүйгөн бул аталардан, агалардан дуа үмүт кылган бир туугандарыбыз бар, ооруп аткандар бар, карыздарлар бар. Аллахым кимдин жүрөгүндө кандай кайгысы, кыйынчылык болгон болсо, ушул аталардын урматына, жамаатыбыздын урматына өзүң жардам берип, өзүң колдоп, ушул инсандардын дуалары менен жашоолорун өзүң берекелүү кылгының. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллах.